Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 17 сабак акылмандуулукка тарбиялоо жөнүндө. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Анда эмесе сабакка көңүл буруңуздар. Урматтуу ата-энелер, үй бүлө тарбиясында балдарды ар тараптуу жакшы сапатка, өнөргө тарбиялоо, үйрөтүү өтө пайдалуу. Бирок алардын ичинен өзгөчө маани берүүчү нерсе бул акыл тарбиясы болуп эсептелинет. Акылмандуулукка умтулууга тарбиялоо бул өзгөчө маанилүү. Себеби эгерде балдарыбыз таалим, тарбия аркылуу акылмандыкка жетишсе, демек анда акылы менен башка баардык жакшы сапаттарга, өмүрдө, турмушта, кызматта, ийгиликке эң жакшы бат жетише алышат. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, буга төмөнкү мисалды келтирсек, балдарга өтө кызыктуу жана жугумдуу болот. Доод падыша болуп турган кезде көп балдарынын ичинен Сулайманга тактысын калтырам деп убада берип, көз өтө электе аны такка отургузган экен. Сулайман такка отурган соң Кудай ага аян берип, эмнени каалайсың, кандай тилегиңди орундатайын дейт. Ошондо Сулайман: «О жараткан эгем, мен алсыз, карапайым адаммын. Ушунча элдин үстүнөн падышачылык кылуу үчүн мага акылмандык бере көр» деп жооп берет. Ошондо Кудайга Сулаймандын тилеги жагып, сен душмандарыңдан кек алууну, байлыкты, мансапты же башка керт башыңа керек пендечилик кызыкчылыкты сурабай, акылмандыкты сурадың. Тилегиң орундалсын, байлык, атак даңкты сага кошуп берем деген экен. Демек, урматтуу ата-энелер, бул аңгемени айтып берип, балдарга акылмандуулукка жетүүнүн жолу акылдуу китептерди баалап окуу керек деген. Акылдуу адамдардын өмүрүн, эмгектерин үйрөнүү, турмуштан сабак ала билүү экендигин айтып, жана аларга акылман адамдар менен аңгемелешүүнү түшүндүрүү зарыл. Тарбияда төмөнкү китептерди сунуштаса болот. Ар бир үйдө ой гүлдөрү, залкар ой мурастары, санат насыяттар, улуу инсандар жөнүндө китеп болсо, бул балдар дагы өз алдынча окушса эң жакшы натыйжасын берет. Балдарды акылмандуулукка тарбиялоодо дагы үй бүлөдө дасторкон четиндеги университет дагы өтө чоң орду бар. Мисалы, улуу инсандардын өмүр жолун, таржымалын айтып берсеңиздер болот. Ошондой эле ар бир айылдын өзүнүн өмүрү өрнөк болгон инсандардын өмүр баянын, таржымалын айтып берсек дагы, балдар келечекте ошондой инсан болууга умтулушат. Миң уккандан бир көргөн дегендей, ата-энелердин көптөгөн кызыгууларын жараткан бул «Ата-энелер сиздер үчүн» деген китепти дагы өзүңүздөр колуңуздарга алып таанышып чыгыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.